Рахмат айтсаңыздар, бұл қанчанчы жол ұзартып атасыздар мөөнөтүнчү? Бұл болса 3-ші жол кирип атат, узартуу. Азыр мөөнөттөр тура коюп атасыңарбы же кайра келесиңерби дагы эмдиги жылы? Мөөнөттөрүн туура эле коюп атабыз, Алла Азимович. Аракет кылабыз бүтүргөнгө. Буга чейин 3 жолу келгенде ошентип айттыңар эле, болду бүтүрөбүз, мына болду депчи. Кайра эле келип атасыңар эми, апендиче эле келе бересиңер кайра. Негизинен Россия тарап, Министерство финансов Россия кайрылып атат, анткени алардын бюджетный правиласы бар экен. 1-октябрга карата толугу менен контракттар келишимге келбесе, ал болсо эмки жылга өтөт деп. Ушул жолу дагы Россия тарап кайрылганынан биз болсо ушул киргиздик да сиздерге. Бир жолу анда 23-жыл деп келбейсиңерби, бүтөбүз дегенде? Аракет кылабыз бүтүргөнгө. Экономика министринде экспорт ээсинин алкагында кандай болду Кыргызстандан? Акыркы маалымат. Экспорт акыркы маалымат 1 миллиард 60, бул негизи толук экспорт да. Бул Евразесті мен азыр жанында маалымат жок экен, Евразес мамлекеттеринде. Минус менен кетип атабыз. Сиз маалымат билишиңиз керек мун үчүн. Россия менен да абдан чоң минус менен кетип атабыз. Эмне себептен? Жок, негизинен экспорт Евразес мамлекеттерине өсүп атат, импорт азайып атат. Сиз статистиканы карасаңыз, Акыркы 8 айдын маалыматы боюнча менде ушундай маалымат. фискализацияны качан бүтүрөсүз? Фискализация эмдиги жылы буюрса толук кандуу иштей баштайт. Кышта келгенде күздө дедиңер эле. Жок, чоң маселе болуп атат фискализация боюнча. Электрондук счет фактуралар толук кандуу 1-январдан баштап иштей баштайт. Андан кийин виртуальный маркировка чогуу убакыт менен. Маркировка пилотныйды качан бүтүрөсүңөр? Жасайсыңар? Пилот жаңы токтом чыкты, пилот баштаганга азыр деген налоговая служба уже иштей башташ керек да, ушу токтом чыкты маркировка боюнча. Саясат силерде да ошону контролдобойсуңар. Ушу саясат катарында биз токтом чыгарып бердик, отдельный виды товарга уже маркировка кылып баштаса болот. Электрондук отслеживание товаров качан болот? Ошол ал маркировканын алкагында толук кандуу иштей баштайт. Жана экспорттун түшкөнүндө ошондон болуп атат да, көрсөткүчтү контрабанда келип атат. Биздин ата мекендеги товар өндүрүүчүлөр болсо минуска кетип калып атат ошонун эсебиненчи. Банкрот болуп атат. Конкуренцияны выдерживать эте албай атат. Кирешебөлүк түшпөй атат бизгечи. Аз түшүп атат. Биз ойлогондой эмес. Ошого иштебейсиңер ушунун үстүндөчү. Алажимович, биз толук менен кошулам. Контрабанда маселеси чоң көйгөй. Азыркы күндө чоң көйгөй болгон бул контрабанда. Биринчиден баягы бюджеттен түшүүдөн тышкары бул ички өндүрүүчүлөрдү өлтүрүп аткан бир чоң көйгөй болуп атат да. Бул бир толук кандуу биз өкмөттө бир чоң эмелер жүрүп атат. Биз ойлоп атабыз. Сиз июнда министр болуп келгенде ушинттиңиз эле. Болду иштейбиз. Андан бери 4 ай өттү, болду, убакыт жок. Убакытты карагыла. Иштеп атабыз. Мына айткылачы, эркин соода экономикалык зонасы деп, эркин соода зонасы деп Сингапур менен жакында кол койдук, бир мисал. Вьетнам менен 2017-жылы кол койгонбуз. Кандай товар оборот бизде Вьетнам менен? Сингапур менен жаңы кол койдук. Ушул айдын башында. Вьетнам менен товар оборот жанында жок экен, бирок баягы былтыркынын эмеси маалыматы боюнча. Канча биздин продукция поставлять этет? Канча биздин ишкана Вьетнамга? Вьетнамга бизде 18 жылдын эмеси боюнча маалыматы боюнча бизде эт продукциясы өтүптүр. Бул негизи бул Индонезияга экспортко кетмек да, через Вьетнам кетип атат да. Ошо Вьетнамга кетти 596 тонна.
$28.276.000 сомго. А бизге канча келди Вьетнамдан? Бизге келген азыр мен жанымда маалыматым жок экен, мен ошону кошумча берейин маалымат. Сизде маалымат барбы? Вьетнамдан Россияга канча айыл чарба продукциясы кирди, канча швейный продукция кирди Россияга, ЕАЭСке? Негизи бар маалымат, бирок жанымда жок да. Силер ошону коргобойсуңар. Алар деген биздин түздөн түз конкурентибиз болуп атпайбы? Швейный продукция, сельхоз продукцияны алар завалить этип коюп атат. Биз рыногубузду коргой албай калып атабыз. Түз конкурентке шарт түзүп берип атабыз да. Маалымат үчүн сизге $600.000 гана бизден кетти экспорт. $3,4 миллион бизге импорт келип атат Вьетнамданчы. 6 эсеге көп болуп атат да. Ушуну бир рынокто коргоп иш алып барбайсыңарбы? Эске алалы. Ана мына ет боюнча февралда Россия чектөөнү алып койду да бизден, апрелде кайра чектөө кирип атат. Ошол боюнча эмне болуп атат? Аны боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат Россельхознадзор менен. Пока толук маалымат жок азыр. Сизге берейин. Кошумча 10 секунд. Апрель айында кайра эл аралык билесиң, эпизоотиялык бюронун статусу жок деген мамлекеттер кирбесин деп койду эттичи. Анда 4 жыл биздин лабораторияны бекер кылып жүрөбүз анда. 4 жыл канча эмгек кетти бизгечи? Эгер биздин ишкерлерге шарт түзүп бере албасак ошону. Ошонун үстүнө иштегиле, бир жыйынтык чыгаргыла да.